Жалданган жоон топтун канчалык кооптуу экендигин кайра тажрыйбалап көрүп, дагы бир жолу аңдадык сыңары. Алар койгон радикалдуу талаптардан улам мамлекет жана мамлекеттүүлүк кыска жана узак мөөнөттүү бир топ зыяндарга учурады. Коомдук аң сезимдин өсүүсүнө, маданий иш-чараларга акча сарптоодон жылдар бою жаа бою качкан саясатчылар ошонун натыйжасында пайда болгон ал топко бир нерсени түшүндүрүп, тынч аман үйүндө отуруусун камсыздай албай уйкусу качып отурган кези. Эгемендүүлүктөн тарта уланып келе жаткан саясий жараянга болгон жарандык катыш акыл эстүүлүккө караганда көбүн эсе фанаттык жана радикалдык негиздерге таянды десем аша чапкан болбойм. Диний мааниде бир диний лидердин айтканына гана ынанып, анын айткандарын анализдебей туруп, акыйкат катары кабыл кылуу канчалык кооптуу болсо, саясий маанидеги фанаттык да кудум ошончолук кооптуу жана опурталдуу. Так ушундай эле диний маанидеги радикализм менен саясий маанидеги радикализмдин ортосунда эч кандай айырма жок. Экөөнү тең көпчүлүктүн тагдыры чийки аң сезимдин кадамдары менен белгиленип кала берет. Гётеге таяндырылган төмөнкү накыл сөздө бул абал так баамдалып баа берилген экен. Эч бир нерсе ишке киришкен караңгылыктан, түркөйлүктөн дагы коркунучтуу боло албайт. Эми бул маселенин бир жагы, тактап айтканда, караламан топ толугу менен эле кээ бир саясатчылардын багыттоолору менен ызы-чуу чыгарган жери жок. Эгемендүүлүктөн берки саясий жараяндагы чабалдыктар, жасалмалуулук, булардын бардыгы элди жетиштүү деңгээлде толкутуп койду. Ал эми мындай бытырандылыкты колдонуп, пайдаланып кеткиси келген кээ бир саясатчылар үчүн толкуп, жарылууга даяр болуп турган калың катмарга бир гана ширеңкенин талын таштап коюш жетиштүү болуп калып атат окшойт. Саясий төңкөрүш учурунда бийликтин актанганга моралдык акысы калбай келатат. Бул деле тез-тез төңкөрүш боло бергендин эң негизги себептеринен, эң негизги балким мотивацияларынан бирөөсү. Бийликти күч менен тартып албагыла, баары мыйзам чегинде чечилет деген сөзгө эч ким ынанбай калгандыктан мыйзам талаасына болгон чакырыктар жооп таппай келет. Мындай абалдын жаралышына албетте биринчи кезекте бийлик жоопкер. Анткени өлкөдө мыйзам чегинде адилеттүү иш алып баруу мүмкүн экендигин жетиштүү өрнөктөр менен көрсөтүп бере албады. Тескерисинче мыйзамсыз көптөгөн иштерге бөгөт коюп, элдин купулуна толгон чараларды көрө албагандыгы ашкереленип кетти. Муну менен да калбастан так ошол мыйзамдуу жол менен көпөстүн капчыгын калыңдатуунун түрдүү өрнөктөрүн да көрсөтүп берди десем жаңылышпайм. Мындайча айтканда, так ушул кадамдар менен мыйзамдуу кылмыштардын жолун ачып берип келе берди. Мисалга, эски саламаттык сактоо министрлердин бирине 82 000 акш доллары сарптап, жаңы унаа сатып алганга канданып жаткандыгы министрди ташып жүрүү үчүн кызык бир талкуу жараткан. Жогорку кеңештин эл өкүлдөрүнүн бирөө бул маселе тууралуу суроо берип, Кыргызстанда медицинанын абалынан кабары бар киши катары, сиз саламаттык сактоо министрлиги катары өзүңүздү ташып жүрүүгө бир автоунаа алуу үчүн ушунча чоң акчаны сарптоодон уялбайсызбы? Бир моралдык жоопкерчилик сезесизби дегендей бир суроо берген. Министрдин жообу, эски министрдин жообу, бардыгы мыйзам чегинде гана болду. Мен мыйзам чегинде гана иштедим. Бардыгы мыйзамга туура келет деген менен гана тим болду. Так ушундай эле кечээ жыйынтыгы жарабай калган шайлоонун алдында партиянын лидерлери өз ара дебатта бири-бирине суроо берип жатып, бир партия лидери экинчи партиянын лидерине суроо берип атат. Сиздер шайлоо али боло элек жатып, форма 2 деген кылыкты алып, бул кылык менен азыртадан Кыргызстандын ичинде региондон регионго 500 000 адамды ташып барып, көчүрүп барып, регистрациялап койдуңуздар. Мындайча айтканда, оюн баштале элек маалда эле сиздер 500 000 деген добушту кепилдик алып койдуңуздар. Бул туурабы, бул адилеттүүбү, бул жарышуунун этикасына сыябы дегендей суроо берди. Экинчи тарап, биздин кылганыбыз бардыгы мыйзамга туура келет, мыйзамдын чегинде кылдык. Сиздин да кандайдыр бир суроо талап же арыз дооматыңыз болсо, мыйзам чегинде гана бизге кайрыла аласыз деп, мындайча айтканда, өздөрү жазып алган мыйзам менен
атааңдашынын колун бутун байлады. Анан дагы мунусу жетпей аткансып, ошол 1,5 миллион адамды көчүрүп салдыңар, уялбай эткенсиңер дегендей бир суроо берсе, кыргыздар көчмөн эл да деп айтат. Булардан мындай эле бир жыйынтык чыгат. Моралдык, адептик норманы бузгандыгы элдин тандоосу менен ойноо кеп эмес. Мыйзамга туура келсе боло берет деген эле ойду айттым, мындайча айтканда. Муну мен эмнеге айттым? Бул эки мисалда жогорудагы саясий тараптар өз кызыкчылыгы үчүн мыйзамдын артына жашынганды үйрөнүп алгандыгын көрүүгө болот. Саясий жашообуздагы чыңалуунун эң башкы себептеринен бири ушул деп ойлойм. Өзгөчө атка минер менен карапайым элдин ортосундагы гармониянын жоктугунун натыйжада төңкөрүшкө чейин алып барган жараяндын түпкүрүндө ушул себеп жатат. Элдин кыжырына тиіп, мыйзамдын артына бекинип укмуш кылыктарды кылгандыгын баары көрүп турат, билип турат. Муну кылбаш керек болчу. Демек, маселе эң башта оюндун эрежелери жазылып аткан учурда экен деп калдым. Эң башта оюндун эрежелери, башкача айтканда мыйзам жазылып атканда кылдат мамиле кылуу замандын талабы. Негизи мыйзам аркылуу теңдикти, адилеттүүлүктү, жалпы мекендештердин кызыкчылыгын кепилдикке алуу күтүлөт. Эл мыйзамдуулуктан ошону күтөт. Андыктан калктын көөдөнүндөгү, жүрөгүнүн түпкүрүндөгү эңсегени менен эсептешпестен жазылган мыйзам канчалык сиңимдүү болот? Муну сиз өзүңүз бир ойлонуп көрүңүз, урматтуу көрөрман. Мындай маңыздагы мыйзамдар эл менен бийликтин ортосундагы көпүрө кызматын канчалык деңгээлде аткара алат? Мыйзамдан күтүлгөн нерсе ушул болчу да. Адам менен адамдын, мекендеш менен мекендештин өзгөчө эл менен бийликтин ортосундагы ымаланы жөнгө салып турган, тең салмакты сактап турган бир күч болчу мыйзам. Мынтип атайын жука катмардын кызыкчылыгына гана кызмат кыла турган мыйзамдарды чыгарып алып, элдин көөдөнүндөгү, жүрөгүнүн түпкүрүндөгү эңсегени менен шылдыңдагандай кылып ойногон ушундай таризде жазылган мыйзамды сыйлагыла десем, ким сыйлайт? Элдин көөдөнүндөгү менен мыйзамдын максаты, мүдөөсү бир болууга тийиш. Мына ошондо мыйзамды сыйлоо болот, эл менен бийликтин ортосундагы ымала жылыйт. Моралдык жана адептик принципке туура келген нерселер гана мыйзамдуу болууга тийиш. Элдин көөдөнүнө туура келбеген, алардын терең кызыкчылыктары менен шайкеш келбеген мыйзамды кабыл алуу элге чыккынчылык болуп эсептелет. Андыктан шайлоодон шайлоого же кандайдыр бир кечеге окшогон ыңкылап учурунда дароо бир канча миң адамды топтой калып, мени эл колдоп атат деп өзүнүн саясий позициясын чыңдап калайын деп, же болбосо кесилип жаткан, тилинип жаткан торттон бир тилик ала калайын деп, ошол учурда гана элди эстеп, эл керек болуп калып, урматтуу кыргыз элим деп чыккан кишилер, балким урматтуу кыргыз элин мыйзам, оюндун эрежелери жазылып жатканда эстөөгө тийиш. Андыктан алдыбыздагы парламенттик шайлоодо бардыгыбыз жаран катары жет өлчөп, биргесип, терең ойлонуп, көрөгөчтүк менен туура тарапты тандап алууга тийишпиз деп ойлойм. Аман болуңуздар.